Былтыр Нарын жылуулук берүү ишканасы 7000 тонна көмүр жакса, быйыл 13000 тонна көмүр керектейт. Азыр мен турган ишкананын кампасына 7000 тонна көмүр түшүрүлдү. Быйыл көмүр ташуу жумуштары белгиленген графиктен эрте аткарылып, ишкана октябрдын аягына чейин турук көмүргенден чыккан кара алтын менен 100% камсыз болот. Көмүрдү жылдагыдан 2 эсе көп түшүрүүнүн себеби кышында электр энергиясын үнөмдүү колдонуу максатында Нарын шаарындагы 6 мекеме жана бир нече көп кабаттуу үйлөр борбордук жылытуу системасына кошулуп, от казандары көмүр менен жылытууга өттү. Азыр Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын жылытуу системасын борбордук тутумга өткөрүү жумуштары аяктап калды. Мурда имарат электр кубаты менен жылуучу, анын үстүнө откананын жылытуу системасы талапка шайкеш келчү эмес. Баланста турган 4 от казанды, андан тышкары теплотрассалар менен, борборлоштурулган теплотрассалар менен жылгандар, өзүнчө электр от казандарын койгон, ошолорду биз быйыл өткөздүк. Булар кайсылар биздин мамлекеттик мекемелер. Андан тышкары бизден Нарын шаарында 114 үй болсо, биз 112син борборлоштурган от казандары коштук. Учурда облус боюнча социалдык мекеме ишканалардын 60%-на көмүр түшүрүлдү. Анын ичинен Актала районунун бюджеттик мекемелери кара алтын менен 100% камсыз болсо, Ат башы районунда көмүр ташуу жумуштары 80%-га аяктады. Аталган эки районго таш көмүр турук кенинен ташылат. Ал эми Кара Кече көмүр кени тейлеген Жумгал, Кочкор жана Нарын райондорундагы мамлекеттик мекемелер 1 октябрга чейин көмүр менен 100% камсыздалышы керек. Жалпы область боюнча 127 000 тонна көмүр керектелет. Бюджеттик мекемелердеги 34 000 тоннаны тегерегинде түзөт. Анын 20 000-и бул бала бакча, мектеп, билим берүү тармагы, ошондой эле медицина тармактарына. Ар бир райондун жетекчилери кыргыз көмүрү менен атайын топ базаларды элге сатуу боюнча, топ базалар уюштуруу боюнча келишимдерге түзүп чыгышты. Келишимдерди мисалы үчүн Нарын шаары жакында эле барып 1000 тоннага түзүп келишти. Социалдык мекемелер көмүр менен толук камсыздалса, кийинки жумадан тарта жергиликтүү эл үчүн ташыла баштайт. Анткени менен облус борборундагы айрым кампаларда көмүр сатыла баштады. Кыш келатат, чукулдап мына көмүр алыш керек. Көмүр кичине кымбатыраак болуп атат. Дагы көбөйүп түшсө, кичине арзандап түшсө, анан ала баштайбыз го кышка даярдыкты. Мен где-то 3,5 көмүр жагам жайлап кыштай. Быйыл калаага жылуулук 20 октябрда берилиши күтүлүүдө. Нарын жылуулук берүү ишканасы көп кабаттуу 116 турак үйдү жана 60га жакын мамлекеттик ишкананы тейлейт. Жалпы 2700 абонент бар. Айжамал Болот кызы, Норус Абылаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.